реформа жүрүп атат деп айтып атабыз да акырына чейин. Бирок сиз кайсы бир жерде эмне Текебаев абактан чыкса эле сот укуктук реформа ишке ашып калабы дедиңиз эле да. Анан ушул андан бери менен президент баш болуп, экс-президент баш болуп ТЭЦке тиешелүү деген адамдар азыр камакта ким гана жок. Айрымдары акча төлөп чыгып атат. Анан укуктук жагы туура келеби, келбейби, алда чоң суроо. Ошол эле учурда Садыр Жапаров камакта жатат. Ушул сот укуктук реформа деген. Мен ишенбейм. Сот укуктук реформасы жүрбөйт. Кечетен бери бактылуу болушуп жар салышып атат. Кийинки шайлоо таза өтөт деп айтты деп. Эмне Акаев таза өтпөйт деп айтканбы? Же Бакиев таза өтпөйт деп айтканбы? Кимис айткан? Же Атамбаев айтты таза өтпөйт деп. Мындай бир жар салардын алдында, жар айтардын алдында ойлонушубуз керек да кыргыздар. Өткөндөгү президенттер эмне деп айтты эле? Таза өтөт. Бардыгы таза өтөт деп айтышат да. Анан бүгүн Жээнбеков биринчи жолу айтып атат таза өтөт деп. Жөн эле ийне сегиз төрөгөндөй болуп кыйкырышат таза өтөт деп айтты деп. А башка эмне деп айтыш керек ал? Айткан башка, деген башка. Атамбаев дагы таза өтөт деп отуруп, мына кийин айтып атат, тилекке каршы эң чоң каталыгым мен өзүмдүн досумду өзүм протащил дейт. Протащил деген сөз мыйзамыңды да конституцияңды коюп, сүйрөп алып келип отургузуп койдум деген сөз. Демек, бүгүнкү президенттин мыйзамсыз экендигинде жөнүндө сөз кетет. Анан сот реформасы дегенде, билесизби? Мыйзамды канчалык жазсаң жаза бер. Алтын тамга менен жазып кой. Эгерде ыйманың болбосо, өлкө жетекчиң өзү таза болбосо, талапты бирдей койбосо, ал сот реформасы Кыргызстанда өтпөйт. Мыйзамга жазып, конституцияга жазып койгон, жогорку кеңешке берип койгон укугун булар талап кылбай атпайбы? Биздин укугубуз бар, талабыбыз бар деп айта албай атпайбы? Тең ата болбойт. Тең аты коркуп, титиреп, калтырап, бүт баары жалдырап, башта бир айдоочудан коркуп отурса, азыр жогорку кеңеште отурган бир азаматтын баары жалдырап ошону карайт. Эмне дейт экен бул деп? Жазлаардан баштан дагы титиреп отурушат, ушу эртерээк жазылып койгон жок бекемин кое турбасам болмок деп. Түшүнүп Андан эртерээк пикиримди айтып коеюн деп жазылып алгандар өзүнө бир киши калып калганда акырын ажатканага чыгып кетип калып атат. Бул куулуктун да чеги болот да. Биз билебиз да кандай куулуктар менен колдонуп келишкен. Ошондуктан эгерде бийлик башында турган азаматтар өздөрү таза болмойын, Кыргызстанда сот реформасы бул жомок. Чоң рахмат, Аладжимач, сиз айтып кетсеңиз.